Ассаламу алейкум, урматтуу менин катталуучуларым. Мен аты жөнүм Улан Жумагулов. Өзүм мен ошол крипто трейдинг чөйрөсүндө сабак берип келем. 5 жылдан бери бул чөйрөдө алектенем. Жана бул чөйрөдөн баягы мага келген окуучулар негизи сурайт да. Улан, мен ушул жумушумду тыштайын деп атам. Мындай ушу телефондо отуруп эле, компьютердин астында отуруп эле акча тапкым келет. Анан мен мисалы үчүн депозитке канча акча керек, $1000 акчам болсо мен айына канча акча таба алам, $100,000 болсо канча акча таба алам, чын эле трейдингден ушинтип бат эле байып кетсе болобу деп көптөр ойлойт экен. То что трейдинг менен иштесе эле тим эле укмуш миллионер болуп кетет депчи. То есть мен мынакей 5 жылдан бери бул чөйрөдө жүрөм, мен миллионер боло элекмин да пока. И бул жерде мындай реально канча акча тапса болот экен, трейдинг деген вообще эмне экен, кантип иштеш керек, жана мошенниктер көп. Мисалы үчүн трейдингде скам биржалар, скам токендер бар, мындайча айтканда подделка криптовалюталар дагы бар. Андайга баягы кабылган адамдар аябай көп да, мага көп аябай кайрылышат. Ар бир 7 областтан бери бар да мага кайрылгандарчы. Поэтому эгерде ушундай алданып аткан же түшүнбөгөн бирдекеңиздер болсо, мага кайрылсаңыздар болот сиздер деле. То есть албетте карап көрүп бергенге, мындайча айтканда убакыт бөлүп карап берип коем сиздердикин деле. Анан кийин мисалы үчүн окуйм деген адамдар болсо, азыр ушул баягы рынокко жараша карап, ушул элдин да чөнтөгүн карап, 2,5 сомдук кылып онлайн сабак кылып койгом. Онлайн сабактагы пожизненный доступ болот да адамдардачы. Ушул өзүмдүн максатым бар. Ар бир адамды мен криптообразованный кылам деген өзүмө максат койгом. Ушул максаттын үстүндө иштеп жүрөм да. Жана ошол бонус система кылып, ушу окуучулар дагы бонус алып стартовый депозит кыла тургандай мүмкүнчүлүктөрү бар. Жана ушул менин максатым ушул ар бир адамдын чөнтөгүндө, чөнтөк телефонунда эле телеграм канал болот ар бирөөндөчү. То есть ал жерде болсо ушул криптовалюта боюнча болгон баардык маалыматтарды мен ошол жака киргизе берем. Ошол жерден көрүп эле сиздер үйрөнө бересиздер, теханализди үйрөнөсүңөр, реальный криптовалютадан канча акча тапса болот экенин түшүнөсүздөр. Жана баягы безопасный торговля деп коет, спотовый торговля деген нерсе бар да. Анан дагы именно стратегия инвестирования DCA деп коюшат кээ бирлерчи. То есть мындай айтканда топовый криптовалюталарга инвестиция кылып отурсаңыздар канча акча тапса болот, ал боюнча түшүнөсүздөр. Кыскасы ушул криптовалюта деген тема боюнча суроолор болсо, баардык сурооңуздарга менден жооп алсаңыздар болот да. Анткени мен ушул чөйрөнү уже ушу 5 жылдан бери аябай изилдеп келатам да. Жана баягы реально канча акча тапса болот экен, аны дагы ачык айкын түшүндүрүп берем. Бул жерде азыр ушул YouTube'да жана Instagram'да бул видеолорду чыгарып турам. Биринчи бөлүм, экинчи бөлүм деп мындай айтканда сериал сыяктуу кылып, первая часть, вторая часть деп улам сайын чыгарып берейин деп атам видеону, ар бир суроо жооп кылыпчы. Эгерде сиздердин сурооңуздар бар болсо дагы ушул баягы комментарийге жазсаңар болот, мага жеке баракчама да жазсаңыздар болот. Ушундай суроо деп суроо берсеңиздер, мен ошол сурооңуздарга мындай толук кандуу видео, мындай айтканда ачык айкын эчтеке баягы реальный картинаны мындай айтканда сиздерге тартып чыгарып турам да. Ошондо менин оюмча ушул ар бир адамда мындай конкретный түшүнүк болот деп ойлойм да. Ар бир адамдачы ошондо мындай иллюзияларды жок кылайын деген максат болуп атат да азыркы учурдачы. Анткени көптөрү именно ойлойт экен, именно криптовалютадан мен бат эле байып кетем депчи. Жана ошол именно бат эле байып кетем дегенин аркасынан көп адамдар именно жанагындай скам токендерди ала коюп, биржаларга кире коюп, ошол жактан алданып, жана мошенниктер мен юристмин, мен деген ГКНБда иштейм, мен Финполдо иштейм, мен Финразведкада иштейм, акчаңарды мен чыгарып берем, анан тиңдей эмне деп, то есть алдаган адамдар толтура да. То есть мошенниктерге кабылган адамдар аябай көп болуп жатат да. Ошол негизинде мен ойлойм, ушул ар бир адам криптовалюта, блокчейн, майнинг, андан кийин биржа деген эмне, кошелек деген эмне, то есть криптовалютанын түрлөрү кандай болот, кантип колдонуш керек, ушул нерселерди үйрөнүп алса, баардыгы баягы криптообразованный болуп алданбай калат го деген эле мындай айтканда максатта айтып жатам да. Ошого дагы азыр мен өзүм ушул баягы мындай серия кылып чыгарайын деп атам, ар бирөөнө суроо жооп кылып. Ошон үчүн менин каналыма катталып коюңуздар, Instagramга жана YouTube'га катталып койсоңуздар, ошол жактан күнүгө баягы чыккан видеолорумду көрүп, криптовалюта боюнча толук маалымат аласыздар. Жана мындай айтканда реальный картинаны, реально баягы трейдерлер канча акча табат экен, мисалы үчүн
канча процент трейдерлер мисалы үчүн акча таап атат, канча акча тапса болот, канча акча жоготот, то есть мисалы үчүн ушул криптовалютаны окутам деген адамдар эмнеге окутуп жатат, то есть ушундай темалардын баардыгына сиздер жооп аласыздар. Эми акырында болсо бул видеодо кичине баягы биткоин криптовалютасы боюнча айтып кетейин бул жерде. Биткоин криптовалютасы менин мурунку видеолорумду көрсөңүздөр, бул жерде баягы дагы эле восходящий трендте турат да, пока что нисходящий тренд баштала элек еще. Азыр бул жерде болсо мындай болуп көрүңүздөрбү? Могу жерде азыр чашка с ручкой деген баягы паттернге окшоп мынтип чыга турган болуп атат. Анан баягы эме криптовалютанын баасы түшөт, биткоин түшөт, жок болот деп баягы көп жаңылыктардан угушуңуздар мүмкүн, действительно. Бирок мен айтарым ушул биткоин боюнча айтып кетейин. Бул биткоин криптовалютасын недавно эле ушул окудум, мындай жанагы маалыматтарданчы, Инстаграмдан. То, что баягы Америкадагы банктар болсо биткоинди как актив катары мындай айтканда алып, мисалы үчүн залог катары алып туруп, ага кредит бере тургандай. То есть мисалы үчүн биткоин бул өзүнчө бир мүлк болуп калып атат да, актив болупчу. То есть буну сиздер банкка кадимкидей эле залогко коюп туруп, ошол биткоиниңизга криптовалюта ала тургандай, мындай USD менен, доллар менен же болбосо башка стейбл коиндар менен деле алсаңыздар боло тургандай мүмкүнчүлүк түзүлүп аттыр да Америкадачы. То есть Америка негизи крипто столица болобуз деген максаты бар. Жана дагы чоң компаниялар недавно эле ушул BlackRock, если не ошибаюсь да, баягы жаңылбасам, BlackRock компаниясы деген канча дейт, 1,3 триллион долларга ошол биткоин алды деп окудум. Канчалык деңгээлде чын экенин тагыраак билбейм, бирок ушундай алды деп атышат да. Бул жерде мен эмне деп айтып кетмекмин? Бул биткоин криптовалютасы негизи 21 миллион да болгонучу. Мындан артык башка биткоин жок, чыкпайт. Бул мүмкүн эмес да, чыгуусучу биткоиндүнчү. То есть 21 миллиондун еще бир 5 миллиондой биткоину ар кандай кошелектордо калып кеткен. То есть бул мындай айтканда бүттү жок деген сөз да. Эч ким аны ача албайт. То есть эч ким ал биткоиндарга мындай айтканда доступу жок да. Эми нар жакта мисалы үчүн 21 миллиондон 1 миллион 200 миңге жакыны дагы майнинг болуп чыгат да 2142 жылга чейинчи. Бирок нар жакта мисалы үчүн 19, давайте 20 миллион деп коелу, 20 миллондун 5 миллиону жокко эсе болсо, то есть нар жакта болсо 15 миллондой биткоин калып атат да. Эми элестетиңиз, 15 миллион биткоиндун бир 5 миллондой азыркы учурда чоң корпорациялардын колдорунда болуп калды ужечи. Алар деген ушул 70 миң доллардан баштап 100 миң долларга чейин мындай айтканда шоколадтай эле талап атышат да, кыскасычы, аябай алып атышат. То есть элдин баарын коркутуп биткоин түшөт, жок болот, саткыла деп атат. Элдер саткан алардыкын жөн эле выкупать этип алып атат да. Эми мисалы үчүн ушул мына 15 миллион биткоиндун рынокто жүргөндүнчү, мисалы үчүн примерно. То есть ошону мисалы үчүн бир 70-80% биткоин алып кое турган болсо, то есть бүттү анда биткоиндун баасы страшно өсүп баштайт мындачы. То есть уже буну деген эч ким сатпай калат, бул как стратегический резерв катарында сактап калышат да, алтын сыяктуу эле сактап калат да, көрдүңүздөрбү. Ошондо деген элестетиңиздер, 15 миллион биткоин болсо, ушу дүйнө жүзүндө бир мен 25 миллиондой деп аттым эле, бирок бир 50-55 миллиондой миллионер бар экен да. То есть эгерде ошол ар бир миллионер адам мен бир эле биткоин алгым келет дей турган болсо, то есть биткоин жетпейт, калбай калат. То есть 15 миллион биткоин, анар жагында 55 миллион миллионер бар болуп атсачы, элестетиңиздер, то есть жок деген сөз. Ошон үчүн азыркы учурда биткоин алып аткан адамдар именно мындай айтканда будущее кылып атат да. Кийин мурун мисалы үчүн 2009, 2010, 11 жылдары ушул биткоин криптовалютасы жаңы чыгып аткан кезде дагы көп адамдар айтышкан, бул деген ушундай болот, акча болот, бул криптовалюта өсөт дегенде көптөр баягы болбогон нерсе деп көп нерсе айтышты. Бирок жылдан жылга эле көргөндө азыркы учурга чейин канча миң эсе процентке өстү да бул биткоиндун баасычы. Элестетиңиздер, какой-то бир копейкадан тыйын болчу. Азыр болсо бир биткоин мисалы үчүн 92 миң доллар болуп турат да, азыркы учурда 92 миң 347 доллар болуп турат баасы. Өскөндөн өсүп эле келатат биткоинчу мынакей. Баары эле баягы айтышчы биткоин жок болот, ана мына деп. Могу жерде 69 миң долларга көтөрүлүп кайра түшкөндө деле 15 миң долларга түшкөн, мына могу жактанчы 15 миң долларга түшүп кайра эле мынтип мынакей көтөрүлдү. 2023дөн баштап эле мына 2023 жыл көрүңүздөрбү? 23дөн баштап эле мынакей уже канча эсе көтөрүлдү? 126 миң долларга чейин көтөрүлдү да биткоинчу. Мынакей эң үстүндө 126 миңге чейин көтөрүлгөн. Эми ушул баягы
Елестетиңиздер, мына $15.000 23-жылы алсаңар, мына 2 жылда канча эсе болуп берип атат да. Мисалы үчүн үйлөр мындай кымбаттаган жок, алтын мындай кымбаттаган жок, бирок биткоин криптовалютасы канча эсе өстү. Ошол сыяктуу азыр мынакей ушул жерден баягы чоң корпорациялар болсо ушул биткоинди талашып атышат да. Мындайча айтканда биринчи көбүрөөк алып калайын деп аракет кылып атышат да. Ушул жерден баардыгы талап алып атышат. Эми бул жерден алып ушул жерде жүрөт мынтипчи баковиктечи. Баягы трейдингде ушу боковик деп коет, баягы горизонтальный эме положениеде мынтип көтөрүлүп түшүп турса. Бул жерде мисалы үчүн азыр боковикте өйдө ылдый ушул жерде жүрөт да биткоинчу. Анткени ушул жерден бүт баарын сатып алышат компаниялар. Муну ылдый түшүрөйүн десе башкалар сатып алат да. Ошон үчүн ылдый деле түшүрбөйт да. Түшүрсө мисалы үчүн бирөөлөр чоң баягы крупный держательдер эле слив кылып сатып жибербесе эле мынтип бир түшүп чыгып, а так ушул уровень деле жүрө берет да пока шточу. Андан кийин только өйдөгөсү кеткенин көрөбүз да. Мындайча айтканда биткоин криптовалютасына азыркы учурда 2035-жылы 34-жылга чейин мен $1.000.000 чыгат деген прогноздор бар деп айтып келем ар дайым. Бирок азыркы кече күнү эле именно чоң именно корпорациянын лидерлери, именно чоңдору ушундай прогноз берип атат, то что 2035-жылга чейин биткоин криптовалютасы, то есть $1,5 миллион чыгат деп прогноз берип атышат да. Возможно, мисалы үчүн быйыл 26-жылда биткоин түшөт деп негизи прогноз бар эме боюнчачы. Дагы бир календарь бар специально, ошону карасаңыздар, менин Instagram баракчамда деле бар, ал календарды карасаңыздар болот. Биткоин криптовалютасы 26-жылы түшөт деген эме бар да. Бирок бул жерде менин оюмча 26-жылы түшкөндө деле, ашып кетсе, может 70.000 же максимум 50.000 да, мындан ылдый түшүшүн уже нереальный да. Бирок ушуга деле түшөрүнө мен күмөн санайм, буга деле түшпөйт го деп ойлойм. 70.000 келиши мүмкүн, бирок 50.000 вряд ли түшөт деп ойлойм да, негизичи. Бирөө эле баягы аябай сатып жибербесе же аябай эле чоң бир жаман жаңылык чыгып кетпесе эле, то есть баа оңой менен түшпөйт да. Бирок ушунда именно коркуп саткан адамдар кийин уже биткоин кайра алайын десе, биткоин көтөрүлүп кеткен болот да. Бул жерде деле ушундай болгон, мына $15.000 кезде деле көптөр сатышкан, могу жерде 20.000ден 15.000 сатып жүргөндөр бар болчу, бирок бул эмне көтөрүлгөндөн көтөрүлө кетип баратат да. То есть мындайча айтканда долгосрокко именно азыр биткоин жыйнап аткан адамда корпорациялар жана мамлекеттер көп да уже. Возможно, биздин мамлекетибиз деле ушуну карап атат деп жаңылыктарда жүргөн болчу. Биздин да Кыргызстандын Нацбанкы биткоин, BNB жана эфириумду вроде карап атат депчи, именно национальный резервге алганга депчи. Возможно, биздикилер алса дагы, элестетиңиздер, мамлекеттер алып аткандан кийин, это уже что-то значит да. Мисалы үчүн сиздердин деле биткоиниңар бар болсо, мүмкүн биз деле кийин биткоинди как залог катары коюп, ага деле мисалы үчүн акча алып иштетип, кайра акчасын берип, биткоин уставы болгондой мүмкүнчүлүк да болуп калат да. Зато биздин биткоинибиз эмне? Биз ал залог деметкичи, баягы колдонгуча кайра эле баасы өсүп калса, то есть биз акчаны бекер алып колдонгондой да болуп калабыз да. Ошон үчүн буну дагы эстен чыгарбаңыздар. Ошол эми азыркы учурда менин оюмча биткоин криптовалютасы бул жерде мынакей уровень 100.000 деген мынакей эме бар. Могу жерге чейин келиши мүмкүн. Баягы бул жерге эмелер чийген жокмун, линиялардычы. Баягы өзүмдүн анализ боюнча примерно 100.000 чейин келип туруп, анан кайра бул жака чейин где-то 80.000, может быть 75.000, 70.000 могу тегерекке келет да. Ушул жерде мынтип жүрүп, анан кайра өйдө кетип, ушундай болуп жүрө берет да бу жердечи. Анан менин оюмча ушул где-то жаңы жылдан кийинби, где-то может жазга малбы бир көтөрүлөт го деп атам. Где-то 120-130.000, негизи 136.000, 140.000 чыгартып аткан болчубуз, бирок ал жерде эмне болду? Трамп чыгып туруп сүйлөп койду эле, бул жактан резко түшүп кетти да баягы. Ушундай да баягы уже мамлекеттер кийлигишкенде азыркы учурда уже рынок башкача да. Баягы классический биздин паттерндер дагы бул жерде иштебей калат да, когда мисалы үчүн бирөө чыгып сүйлөп койсочу, влиятельный адамчы. Ошондуктан бул жерде биз өсөт деп атканбыз, бирок баа кайра ылдый түшүп кетти. Анткени эмне? Жаман жаңылыктарды чыгарып койгон үчүн. Ошентип мынакей баа түштүбү, азыркы учурда бул жерде мындай болуп, как чашка мынакей мондай болот да. Чашка бул ручкасы да, мындай болуп, могу жерге ручкасы мына жерге чейин келет да, примерно $100.000 да, примерночи. 100.000 тегерегине келип туруп, андан кийин кайра ылдый болуп, могу жерде мындай как двойное дно деген сыяктуу паттерн болуп мынакей. Азыр каерден көрсөтсөм, мына могу сыяктуу да, мына могу жерде түштү, мындай кичине көтөрүлдү, кайра түштү, кайра көтөрүлдү. Көрдүңүздөрбү?
мына могу жерде деле мындай болуп турбайбы көрүнөбү, чашка с ручкой, бирок бул ылдый кеткен жок. Бул чашка с ручкой дегенди көптөр алмаштырып алышат экен, баягы бул негизи паттерн, продолжение тренда да. Ал эми бул паттерн разворота эмес, а могу жерде мисалы үчүн как паттерн разворота болуп көрүнөт, могу жерде да паттерн как разворота болуп калып атат да. Ошон үчүн мындай эмелер иштебейт да. Көптөр ушунда адаштырып алышат да, эметипчи, кайра түшөт депчи. Бирок булар болсо мындай болуп могу жерге накопление болуп туруп, анан кайра эле өйдө кетиш керек да бул жактанчы. Могу жерде мындай болуп бияка келди, кайра ылдый түштү, анан берен резкий рост бияка чейин да. Возможно, мындан өйдөрөөк келет да. Мына моундай болупчу, көрүңүздөрбү, мындай. Ошондо бир 136 миң, 140 миң долларга барабыз деп атам. А так мисалы үчүн 2026 жылы жанагы эме дагы бар. Жанагы азыркы учурда GTA 6 деген оюн чыгып атат. Ага дагы 2 миллиард доллардай акча коротуштур. 2 миллиард или 2,5 миллиард ушундай акча коротуптур. Ал оюнда деген мындай айтканда виртуальный жашоодон сиздер акча тапканды үйрөнөсүздөр да. Мисалы үчүн оюн болот, оюндун ичинде өзүңөрдүн аватарыңар болот. Ошол аватарыңарды оюндун ичинен кийинтесиңер, тамак жейсиңер, машина сатып аласыңар, үй сатып аласыңар, жер сатып аласыңар, квартира аласыңар, бизнес ачасыңар, ресторан же парикмахерский ачасыңар, же СТО ачасыңар. То есть кыскасы ушул биздин реальный жашоодо эле кылып жүргөн нерселерди, бизнестердин баардыгын тең ошол виртуальный мирден да кылсаңыздар болот да. Ошол жактан баягы виртуальный мирден кылып туруп, ал жактан акча таап туруп, ошол акчаңарды криптовалюта менен реальный жашообуздан мисалы үчүн обналичка кылып колдоно бересиздер. Азыркы учурда криптокарталар дагы бар да. Мисалы үчүн криптокарталар менен силер дүйнөнүн любой бурчунан төлөп кете берсеңер болот да. То есть автоматически ошол мамлекеттин акчасына конвертация кылып төлөп кое турган мүмкүнчүлүктөр бар. То есть Visa деген компания мисалы үчүн то есть ошол криптокарталарды да чыгарып атат да. Мисалы үчүн ошо Visa компаниясы аркылуу да привязка кылып. Азыр көп эле компаниялар криптокарта чыгарып калышты. Даже мисалы үчүн азыр Binance'тыкы, Bybit'тики деле бар да карталарычы. Ошол сыяктуу дагы башка компаниялар да чыгарып жатышат. И ошондой криптокартаңарды колдонсоңуздар, бул криптокарталар менен любой мамлекеттен төлөп жүрө бересиздер. Баягы бир мамлекетке барганда ошол мамлекеттин акчасын издеп отурбайсыздар да. То есть автоматически телефон менен мынтип NFC'ңер бар, ошо менен төлөп кое бересиңер. Google Play'де эмне дегенде бир атайын приложениясы бар, iPhone'дордо болсо өзүнүкү баягы Apple Pay деген жагы бар, ошол жактан да төлөй берсеңиздер болот. Анан негизи криптовалюта деген бул жаңы тармак да, негизи жаңы чөйрө да булчу. Бул жерде дагы ушундай нерсе бар, именно безопасность жагы боюнчачы. То есть криптовалютаңарды силер урдатып коюшуңар мүмкүн. Ошол именно урдатпаш үчүн эмне кылыш керек, кандай кошелектөрдү колдонуш керек. Кошелектөрдүн да түрлөрү көп да. То есть ошол кандай кошелектөрдү колдоносуңар, кандай биржалардан именно колдонсоңор болот, кандай биржаларга кирбеш керек, то есть ушундай суроолор пайда болот да жаңадан да. Менде деле бул суроолор пайда болгондо мен каяктан алам криптовалюта депчи, мен кантип регистрация болом, аяктан кандайча акчамды киргизип кантип чыгарам деген ушундай бир аябай кыйын болгондо мага деле башында, эң башында 2014-жылы кызыгып баштагам, ошол биткоинди 2014-жылы уккам, бирок мен алайын деп ала албай койгом да. Ошо $1000 биткоин алайын дегенде оюмда чамда $100 болчу да. Анан кийин болсо ошо менен кантип аларымды билбей ошол жерден калып калгам. Ладно, эми баягы келгенде угабыз деп. Ошо менен анан 2019-2020 жылдары криптовалютаны изучать этип баштагам да. Ал эми ошо 21-22ден баштап ушул сабак берип жүрөм да. То есть криптовалюта чөйрөсүн окутуп жүрөм. Ошол эгерде мисалы үчүн окуйм десеңиздер, менин онлайн обучениям бар, ошол жака 2,5 миң сом болгону бир жолу өмүрүңүздө бир жолу төлөп подписка болуп катталып аласыз дагы. Ошол жердеги менин бүт баардык сабактарымды үйдөн отуруп алып, каалаган убакытта, каалаган жерден, каалашыңарча көрүп үйрөнө бересиздер. Ал эми эгерде суроо болсо мага телеграмдан жазасыздар же болбосо чаласыздар. То есть мен сопровождение кылып турам да. Бул жерде баягы онлайн сабакта эмне бар десеңиздер, ал жерде болсо 0дон баштап, то есть криптовалюта, блокчейн, майнинг деген эмне, биржа эмне, кошелек эмне, ошолорду кантип колдонобуз, кандай түрлөрү бар, ошолор боюнча мындай конкретно айтылып берилген. Бүт баардык ирети менен мындай тынч кунт коюп көрсөңүздөр эле баардыгын түшүнөсүздөр да. Ал эми именно теханализ боюнча дагы мен киргизип коем. Технический анализи негизи баягы көп адамдар $500 өйдө окутушат да. Мен деле окутуп жүрдүм, бирок
бул нерсени азыр деген үйрөтүп кереги жок экен деген чечимге келип калдым да. Үйрөнөм деген адам болсо, пожалуйста, ошол 2,5 миң сомго деле кирип өзү үйрөнүп алсын деп атам да. Бирок мен аны сопровождение кылбайм да 2,5 миңгечи. То есть просто видеону көрүп эле үйрөнүп алат да. Ал эми базовый эме боюнча бүт сопровождение кылып турам. Эгер Binance'ыңарга кире албай жатсаңар, мисалы үчүн 10 жылдан бери, 5 жылдан бери ача албай жүргөн Binance'тарым, то есть любой Binance'ты мындай эч кандай ачып бере алам да, восстановление кылыпчы. То есть андай боюнча да кайрылсаңыздар болот. Анан кийин мисалы үчүн баягы башында именно алып саткандан коркуп атканда, то есть мага кайрылсаңар болот. То есть ошол боюнча сопровождение кылып турам. Ал эми теханализ боюнча, ал боюнча уже отдельно сүйлөшөбүз да, ал жагынчы. Эгерде именно мен конкретно ушу теханализ үйрөнөйүн дедим эле десечи, то есть ал уже отдельный разговор. Поэтому болгон 2,5 миң сомго ушундай базовый обучениени сатып алып окуңуздар, үйрөнүңүздөр, бүт баардыгын түшүнүп аласыздар. Кайсы жерде болбосоңуздар дагы отуруп алып окуй берсеңиздер болот. Ал эми бул менин видеомо лайк басып, жана комментарий жазып коюп туруңуздар. Жана кийинки видеолорумду көрүш үчүн подписка болгонду унутпаңыздар. Эми кийинки видеолордо болсо ушул ачык айкын ар бир суроого мен жооп катары мындайча видеолорду тартып баштайм да. Ошого мындайча каналга катталганды унутпаңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм.